Туугандар, кандайсыздар? Сиздерге мен ушул жашоодогу болуп аткан окуялардын баардыгы биздин аң сезимибиздин каалоолору экенин далилдеген бир өзүмдүн окуямды айтып берейин. Силер дагы бир нерсе каалаганда өзүңөргө кандай каалап атасыңар жакшылап байкап каалагыла да. Мен дайыма аэропорттон Москвадан Ошко учканда, Ошто билесиздер да, билгендер болсо аэропортто көпкө чейин очередке туруп калат го. Анан очередке туруп калганда фамилиялар менен чакырат болчу да. Биринчи фамилиялар менен чакырып кеткенде бардыгы ой мына эмне начальниктин тууганы экен, аэропортто иштейби экен тааныштары, бардыгын бирдей эле чыгарса болот ушул жинде келишчү да. Мени дагы ушул жерден аэропорттон фамилиямды айтып Ахматова деп чыгарып кетсе деп мечтать эткенмин да. Бир эле жол эмес аэропорттон түшкөн сайын багы эми сагынып Кыргызстанды барганда ушул аэропортто турган көп болуп кетет эле да, очередь күтүп турган көп убакыт сезгенсип жөн эле убакыт өтпөй аткансып кетет эле. Анан мен дагы ошентип калап койгом. Мен ал мезгилде фамилиялар менен жалаң баягы 200 груз 200 алып кеткендерди, баягы жакындары өлгөндөрдү, эгер билбегендер болсочу, груз 200 деп коет экен, ошолорду алып кеткендерди, анан катуу ооруп аткандарды ошол фамилиясы менен айтып чакырганын анда билген эмесмин да. Анан кийин мен дагы груз 200 алып кеттик, биз делечи жолдошум Москвадан өтүп кеткенде алып кеттик. Баарыбыз аэропорттон түштүк, очередте турабыз. Ахматова деп биринчи чакырып чыгып кеткен да. Анан аны деле ошол мезгилде мен ойлогон эмесмин. Жанымдагы аялдар эмнеге бул эмне начальниктин аялы экен, эмнеге муну чакырып атышат, биз менен эле чыкпайбы деп алар да сүйлөнүп калышкан. Ичимден жүрөгүм тыз деп кетти да. Ошондо да булар дагы мага окшоп каалап аткандыр, мендей болуп фамилиясы менен чакырып биринчи чыгышты. Бирок биз ошол мезгилде груз өлгөн адамды алып кетип атканбыз да. Анан кийин суктандырган айымда окуп, бакыт клубунда окуп, подсознание жөнүндө түшүнүк алгандан кийин азыр жашоомду аркага лентага катары тердиргенде аябай мындай жүрөгүм зырпылдап кетти. Себеби мен ошол мезгилде каалап алган экенмин өзүм депчи.